Достор, біз бүгін Эмилия асыл тұқым уй чарбазына келдік. Көшөлүгү уйдун боктордун бардыгы мындай сүрүлүп келип, мынакей могу ушул кызмат аткарат экен. Бул ошол адамдын эмгегин ошо азайтат экен да, ошо ыкчам жумушту таза кылып, ушундай кылганга жакшы экен. Бул жер семирткич катары пайдаланылат экен. Аталар. Могу ушул нерсени айтып атпайлы, бул нерсе ошо Айтматов району боюнча мындай асыл тукум чарбаларда мындай нерсе жок деп атат да. Кыскасы ушул жерде эле экен мынакей. Могу мен турган ушундайынан агып, машинага жүктөп, анан аны тиги поляларга төгөт экен. Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Менин атым Мегалиев болуп аткан. Мен Эмилия Агро асыл тукум чарбасынын жетекчиси болом. Азыркы учурда сиздер саандан кийинки учурга келдиңиздер. Биздин жумушчулар саан залын тазалап, андан тышкары бул жерде биздин автоматикабыз бар. Автоматтык түрдө бул компьютер блок жана бул жерде өзүнүн колбасы бар. Ар бир саан сайын өзү жуулуп турат. Бул кнопкаларга жараша биз жууп атканда кислота же щелочты тандап койсок болот. Анан өзү бул жуу берет да. Жуугандан бир 45 мүнөт, 1 саат 3 жолу жууйт, 2 жолу чайкайт. Адамдын эч кандай биякта зыянкечтиги жок. Кислота, щелочь адамга зыян бербейт. Бул жерде бүт автоматика. Андан тышкары бул жерде бизде сааган сүт сразу келип танкерге түшөт. Танкердин көлөмү 2 тонна, азыркы учурда бизде 400 литр бар. Бул түшкү саан. 1 саандын көлөмү 400 литр. Бул жерде автоматтык түрдө буздатылып, сүт өзү айланып турат да. Ошо бул компания, Агралис компаниясынын аркылуу келген бул техникалар компьютерлештирген, автоматташтырылган саан залы болуп эсептелет. Негизи саан зал 3кө бөлүнөт. Эко профи, анан мастер болуп. Азыркы бизде эко деген, то есть бул жөнөкөй технический орусча айтканда технический эле, эч кандай көптөгөн автоматташтырылган жок, болгону жууганы жана сааганы автоматташтырылган. Эко профи менен мастерде болсо, ал жерде бүт компьютерлер бар. Ар бир уй саан сайын канча литрге чейин бергени билинет. То есть бул асыл тукум чарбадагы контрольный дойка деген бар, ошону кылбаганга мүмкүнчүлүк берет. Ар бир уй күнүмдүк санын бере аласыз, ошого жараша тоютту регулировка кыла аласыз да. Анан Агралис компаниясы болсо негизинен ушундай оборудование алып келген боюнча жардам берет Кыргызстандагы фермерлерге. Андан тышкары чет өлкөдөн, Европадан асыл тукумдагы уйларды алып келгенге жардам беребиз. Жана ошондой эле биз тоют маселеси боюнча карашабыз. Бизде бир нече адистер бар, анын арасында мен именно ошо тоют жасоо боюнча, тоюттун рационун түзүү, мисалга алсак, уйдун pH средасы ичиндеги рубецтери боюнча жардам бере алабыз. Ошондой кызматтарга биз жардам беребиз. Бул саан уйлар тура турчу коровник деп аталат. Дойный коровалардын коровниги. Бул жерде беспривязный содержание, то есть уйлар бул жерде байлоосуз, жипсиз эркин басып жүрөт. Ар бири өзүнүн боксуна барып жатат, каалаганда суу ичет, каалаганда туруп жемин жейт. Бул жакта сыворотка да бар, бул сырдан чыккан сыворотка. Сыворотка белок менен майларга өтө бай. Бул уйларга абдан керектүү, абдан талап кылынган нерселер болуп эсептелинет. Ошондуктан биз уйларга сыворотка бергенде аракет кылабыз. Сыворотканы ар бир уйдун 100 килограммына 1 литр көп эсептеп бериш керек. Андан көп ашыгыраак бербеш керек. Андан тышкары биздин эң чоң преимуществобуз бул бок тарткыч системасы. Бул система болсо өз убактысы менен 2 саатта бир 2-3 жолудан тартып турат. Бул азыр убактысы келек, убактысы келгенде өзү иштеп, өзү сүрүп, бокторду тазалап турат да. Демек, бул биз көрүп жаткан нерсе адамдардын эмгегин көп талап кылбайт. Эгерде мисалы биз илгеркидей системада МТФ системасында же Союз колхоз системасында иштеп турган болсок, бул жерде бизде жумушчу 10-15 жумушчу керек болмок да. Ар бир уйга, ар бир уйларды бөлүп алып, мисалы 5тен же 10дон группа кылып бөлүп алып, аларга бирден саанчы, бирден малчы кылып бөлмөкпүз. Азыр бизге 2 эле жумушчу жетиштүү, анан 1 тракторист жетиштүү болот да. Туугандар, Эмилия асыл тукум чарбазынан азыр видео тартып атабыз. Жетекчиси бизге айтып берип атат. Могул жерлердин өзгөчөлүгү ушул бир адамдык эмгекти мындай азайтат экен да, адамдын эмгегинин ошо күчүн. Бул жерде 2 эле адам кызмат кылат экен. Бул да убакыт сааты менен өзү тартып, тазалап, андан тышкары булдан чыккан нерсени дыйканчылыкка дагы удобрение катары пайдаланып турбайсыздар. Ошол боюнча да айтып койдуңуз. Бул жерде биздин фекальный насос деп коет. Бул сүрүп барган нерсенин баарын жана арыкка түшүрөт. Арыктан болсо өзүбүздүн системабыз бар. Ал жерде суу бар, насос бар. Насос суу менен үйлөп, бул бокторду аралаштырып, дайындап турат. Убакыт саатысы келгенде толуп калганда КамАЗды чакырабыз. КамАЗ менен говновоз менен барып, куюп алып, поляларга барып төгүп
жазга даярдык бизге жакшы болду буюрса. Сарайдын ичи жалпы ошо 130 малга ылайыкталган, ошо бата турган сарай экен. Кыялдар орундалат деп коет го, мисалы ата энеңизге да рахмат айтып кетпесизби? Бул ошо ата энеңиздин ошо балам ошо чет өлкөдө билим алып келсе деген кыялын орундаткан экенсиз, эң сонун. Анан ошол чет өлкөдө билим алып келгенден кийин айылга кантип келип калдыңыз эле, ошого да токтолсоңуз. Негизде мисалы окуп жүргөндө бизде Германияда мүмкүнчүлүк бар да. Ошол жакта калып иштеп, же болбосо бияка келип иштегенгечи ар ким шартына байланыштуу, мен үйлөө шартка байланыштуу Кыргызстанга кайра келип калдым. Мен Германияда жүргөн учурда Германияда Евротир деген Европанын жаныбарлары деген чоң выставка, жарманка болот. Ошол жерде 400дөн ашуун агротехника жана мал багуунун техникасын өнүктүргөн адамдар, компаниялар бири-бири менен жолугуп ошол жерде баарлашып выставка кылышат. Ошол жерде мен азыркы учурда иштеп жаткан Agralis KG деген компаниянын негиздөөчүсү жана жетекчиси менен ошол жерден таанышып калгам. Ошол жерден баарлашып, эгер келип Кыргызстанга келип иштеп калсаң, биздин кызматка кел, биз жумуш орун беребиз деп калганда, ошо жумуш орунун берип, мен негизинен 1 жыл ошол жакта иштегем. Андан соң бул Эмиль Агр асыл тукум чарбасынын башчысы, директору, основатели, жетек негиздөөчүсү биз менен тыгыз байланышта да Agralis KG менен. Ошол сурап, бизге специалист керек болуп атат, адис керек болуп атат, уйлардын тоютун камсыздандыруу, туура тоюттандыруу жана саан техникасы боюнча туура үйрөтүп берсе деп. Ошол договор аркылуу мен айылга келгем. Ошол айылга Талас Кызыл Адыр айылына келип, Таласка келип, бул жерде кызматтабыз. Айтып кеткендей эле Agralis негизинен уйларды алып келебиз, техникаларды алып келебиз, жана витаминдерди алып келебиз. Азыркы учурда биз вет препараттарды алып келип, аларды буюрса реестрге койдук. Жакынкы 1 айдын ичинде Белоруссиядан бизге жаңы вет препараттар келет. Эң сонун. Жакшы достор, анда биз деген ушу жана тоют деп калбаспы? Ошол дагы негизи ошо уйларды азыктандырууда тоют маселеси аябай маанилүү го. Мүмкүн болсо ошол жерден дагы көрсөк болот, барып. Силас абдан жакшы чабылды бул жолу. Жанынан барып көрсөтүп коюңуз болот да. Силасты, мындай турган силасты тандап карап алганда биртке казып туруп, анан колго бир кулачок алып туруп сыгыш керек да. Сыкканда мынакей согу чыгат. Согу чыкканда демек көрсөтүп койсоңор. Аз дагы жаңысын. Монткенде мындай согу чыгат экен туугандар. Ошондой кылып аныктайт экен да. Мынакей 20 секундтан ашык сыгышыбыз керек. Ошондо мындай болгон соктор чыгат. Силастын согу чыкканда демек бул биздин чык тоют кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн жанагындай айткан свежестин, жакшылыгын сактап калды, өзүнүн компоненттерин сактап калды. Андан тышкары биздин шартка байланыштуу, техникалардын иштешине байланыштуу бизде бул жүгөрүнүн жалбырактары, сотолору жакшы чабылбай калат да. Негизинен чабылганда мынакей мынчалык деңгээлде моундай чоңдукта чабыш керек. Бизде бул жалбырактары чоңураак болуп калып, бир аз уйдун сиңирүүсүнө кичине тоскоолдук берет да. Жүгөрү данын карашыбыз керек. Жүгөрү даны бул жерде мынакей ичи кургак, жумшак, сынган болуп, расплющенный деп коет. Расплющенный болгондо барып бул ичи кургак кенчиле. Барып ошо уйдун ашказанда сиңдирүү жакшы болот. Негизинен бул биздин силаска, бул жылкы силаска канааттандырарлык деген баа берсек болот. Силастын анализи болот. Пенсильванский сита деген бар. Ал өзүнүн технологиясы менен атайын силасты, синашты анализге алып, анализ болгондо анын неме ситалар болот, жөн сеткалар менен. Ошол сеткалар аркылуу чайкап туруп канча эмне калат, ошолорду караш керек да. Составляющий, то есть жалбырагы, берки даны, берки сотолору, сабактары ошолордун. Бул жана өсүп турган жүгөрүн эле чагып туруп эле анан бул жерге алып келип төгөсүздөр. Ушудан ушул даяр болот да, ушундайбы? Бул талаада өсүп жаткан жүгөрүнү барып айткандай данын караш керек. Жалбырагын ачып, данын карап. Жүгөрүнүн данын бышканы 2-3 түргө бөлүнөт. Бул молочный спелость, то есть сүт. Данын сыксаң сүт чыгат. Восковая спелость деген болот. Бассаң шамчырак бар го. Ошонун тукумунда болгон воск чыгат. Воск кыргызчасын утуп. Анан молочная восковая спелость деген болот. Демек сүтү да бар, воск да бар, еще жана ичиндеги данын ичиндеги жумшак, кургак нерселер да калыптанган болот. Ошол эң негизгиси болот да. Бул жылы жакшы чабылып, бирок техника бизде бир аз кичине жетишпегендиктен. Өзүңүздөрдө техника барбы? Өзүбүздөрдө техника бар, бизде комбайн бар. Анан дагы бир түшүнүк бар. 40 менен эле жерди семиртип койсок болот, жер семирткичтер деп. Негизинен
жердин анализи болот, почвенный анализди да алып лабораторияга жөнөтүш керек. Ал жерде тоже кайрылы баягы pH средасын, фосфор, карий, магний, натрий канча бар, азот канча кошуш керек, селитра канча кошуш керек, ошого жараша караш керекпиз да. Андан тышкары кык бул жөнөкөй эле жардамчы болот. Негизинде бул айыл чарба, айтпадым беле, экономика дегенде эле экономика, айыл чарба экономикасы болот, айыл чарбанын жумушу да өтө чоң да. Бүт эле анализ болот. Экономикада да анализ бар, бүт жерде анализ бар. Анан кандай десем, фермерлер азыркы жаңы технологияларга, жаңы ыкмаларга эми жакындан эми мына үйрөнүп башташты да. Ошол ыкмаларды үйрөнүп алса, тоют да мол чым болот. Жаныбарлары бат-баттан көбөйөт деген. Биз эми негизи айыл чарба багыты болгондон кийинчи ошо айылда жер иштетебиз да, бирок ошол жерди дагы адистер менен кеңешип иш кылсам негизи түшүмдүүлүк дагы мол болот экен. Тиги фермерчиликте уйлардын дагы мындай сапатына көңүл бурулуп калат экен. Негизи сизден адис катары кеңеш сурап турса да болот экен, болот. Именно тоют рацион түзүү боюнча, уйду караган боюнча да. Жакшы, эң сонун. Бул жерде бул эмне дедиз? Силос, кукурузный силос. Экөөнүн айырмасы кандай тиги бул жакта? Синаш болсо, ал жерде арпа менен беде чогуу эгилген жерден синаш чыгат. Синаш дагы чык тоюттарга кирет, то есть сочный корм болуп. Ал дагы тоюттун эң негизгиси ошол болот да, негиздөөчүсүчү. Мисалы, тоют болот, силос болот, силостун үстүнө жем, чөп калаган аралаштырып кете беребиз. Экөөнүн тең эле мындай немеси уйларга бергенде, сүт бергенде ошо артыкчылыгы бирдей эле. Артыкчылыгын мен негизинен айта кетсем, синаштык артыкчылыгы көбүрөөк болот да. Синаштыкка себеби дегенде бул жерде чөп да бар, арпа да бар. Арпа, то есть арпада клетчатка көп. Клетчатка болсо ошо тамак сиңирүү системасында чоң роль ойнойт да. Жүгөрү болсо бул именно энергия берет. Белок көп, мындай энергия берет. Экөөнү кошуп бере турган болсок, сүтү да көп болот, уй дагы мындай эттүү да болот да. Жакшы. Эң сонун, жакшы маалыматтар болуп окшойт. Биздин бул айдоо жерлериндеги пайдаланган техникалар боюнча, ыкмалары боюнча синаш чапканда биз айдоо жерлеринен 2 жолку түшүм алдык, буюрса. Биринчисинде эрте жасталганбыз, анан жайында синашка алдык да. Ошондой болду. Биринчи эрте жаста тиги арпаны тигип коюп, күздүктө аны тигип алып, аны алып алып, анан кайра жүгөр тигип, жакшы экен, Бул дагы өзгөчө нерсе экен. Кышында азимый пшеница деген болот, ошолорду тиккенбиз, ошолорду тигип, аларды жазында эрте жаста чаап алып, алардан синаш жасап, анан аларды чаап бүткөндөн кайра айдоо пахотный работа кылып, жерди даярдап туруп, жер темсирден себип туруп, жүгөрүн себип, апрель майларда, анан күзүндө октябрдын этегинде жүгөрү сабып алганбыз. Ошондой ыкмалар менен бир айдоо жеринен 2 түшүм алса болот да. Анан дагы сиз айткан адистер менен кеңешип, именно бул ошол жер катмарын түзүлүшү боюнча, жер катмарынын өзүнүн составляющийлери боюнча адистерден кеңеш алып анализ кылып турса жакшы болот. Бул жерге эмне даярдабыз? Бул жерге синаш даярдалган, бул эски технология, эски ыкма боюнча жасалган ямада атайбыз. Силосный яма болчу. Синаш даярдалган, ошол жерге даярдалган. Эмне кемчилдиги бар же кандай минустары бар десек, бул жердин ылдыйга кирип кеткен да. Азыр көрүп жатканда жанынан кийинки калдыктар, эриген суулар ушинтип баары түшүп берет. Синаштын дагы чык тоют деген эмне, ал чык тоют деген жана эрте свежий кез бойдон чабылып келип, пресстелип, дайындалган, консервацияланган тоют чык тоют болуп эсептелинет да. Ошол чык тоюттун бүт согунун баары, мисалы, равномерно калбай, тегиз калбай, баары бир жерге түшүп кеткен. Анан болсо үстүлөрү кургап кете берет да. Бул жердеги биздин азыркы силосный ямадагы турган ямабыз болсо, бул Европадагыдай бир тегиз жерге бир объемдуу жасалган да. Анан бул яманы бунуку жакшыраак экен, артыкчылыгы бунуку жакшыраак, потому что бул тегиз жерде тегиз кеткен, тегиз трамбовкаланган да. Биз муну туура уйларга тоютка бере алабыз. Анан бул яманы салып жатканда малдын башына караш керек, то есть поголовье скота караш керек. Канча мал бар, күнүнө канча килограмм тоют жейбиз. Эгерде мисалы биздин ямабыз мындайынан чоңураак болуп, широкийрээк болуп, узунураак да болуп калса, бат чирип кетет, бат кычкылданып кетет. Эгерде силос кычкылданып кетсе, бул сүттүн кычкылдануусуна да алып келет, жана уйлардын отравление болгонуна, токсикация болгонуна да алып келет. Ошолорду караш керек. Мисалы, негизинен норма 100-150 баш уйга 3 метр күнүнө жеш керек. Бир күндө 3 метр силос жеш керек да. Сиздер жалаң эле ушундайлар менен эле чөп салбайсыздарбы? Бизде чөп бар. Бул жерде обычный эле биздин чөптөрүбүз бар. Саман да колдонобуз. Бул биздин турган кызыл техникабыз, бул кармараздатчик, кармасмеситель деп дагы аталат. Бул жерде өзүнүн тигил жерде сиздер көрүп тургандай
компьютері бар. Компьютерінде бүт таразасы бар. Қанша бірінші киргизебиз. Силас, сенаж, чөп, саман, анан комбикорм, то есть кургак жем. Ошолорду киргизип, колдонобуз да. Бул компьютерга киргизебиз. Қанша жол айланыш керек. Мисалы силас салганда, мисалы 350ден ашык жолун айланыш керек. Силастагы майдалаш керек. Бул негизинен майдалабайт, бирок аралаштырат. Көп аралашса майдаланат да. Анан мунун үстүнө чөбүн кошобуз, жемин кошобуз. Ушул ичинде айланып бүт даяр болуп аткан, анан тиги уйларга Анан да айланып трактор келип салып алып, трактор келип кошот, айландырат. Бул жерде компьютер технологиялар, электрикасы баары кошулат. Компьютер өзү ачылат. Трактор келип кошкондо трактор менен акырын рычагтар менен тартып ачып эле тойтун салып кете берет да. Ошондо баарынан кошулат экен да, жем, чөп, силас. Азыркы биздин рацион боюнча айта кетсек, бул жерде биз 26 килограмм силас, 16 килограмм сенаж, 6 килограмм кургак чөп, 4 килограмм саман жана 5,5-6 килограмм комбикорм, то есть кургак жем берчүбүз да. Азыр сенажды көмүп калганына байланыштуу биз самандын санын да азайттык, чөптүн санын кичине бир аз көбөйттүк да. Ал бир уйгабы? Бир уйга рацион ушундай. Бир уйга. Бул негизи жыл бою эле кайталана береби же кандай бул? Ушундай элеби же? Эгерде мисалы биз уйдун берген рационун тамагын күнүгө өзгөртө берсек, биздин сүтүбүз да түшүп кетет, уйубуз тарыктап кетет. Бир жыл бою 365 күн болсо, бир жылда бир жыл бою ошол рациондун кармагынга аракет кылыш керек да. Эгер негизинен бирдей сүт алгыңыз келсе, сүттүн көлөмүн түшүрбөгөнгө аракет кылсак. Эгерде дагы сүттүн көлөмүн көтөрө турган болсок, рационду өзгөртүп, кандайдыр бир немелерин составляющасын же чөбүн же жемин же силасты көбөйтүп же азайтып ошентсек болот да. Только бул сүттү көбөйткөн учурда. Эгер күнүгө рацион өзгөрүп кете берсе, бул уй үчүн стресс болот. Уйда стресс деген понятие бар да. Стресс болгондо ал кандай стресс? Уйдун организмдин иштөөсү бөлөкчө болуп өзгөрүп кетет да. Батта эмес, жайдан өзгөрөт. Зарна болот, ич өтөт, ошол уйдуга стресске алып келет. Стресс болгондо уйдун сүтү тартылып калат да. Торбокторду сатылабы негизи? Биринчи тууту сатканбыз. Бир мисалы кандай баалары боюнча да айтып берсеңиз. 70 000 сомдон башталган да. Бир торпок. Канча айлык торпок мисалы? 6-7 айлык торпок. Мисалы азыр могу куштар канчага жаштык эмелер, уйлар? Булар 5 жаш, 5,5 жаш, экинчи тууттун бул жерде экинчи тууттун аягы менен үчүнчү тууттун башы бар да. Азыркы учурда ошо экинчи тууттун аягы төлөйт. Экинчи тууттун аягы төлөйт. Бул уйлар 7-8 ай бооз уйлар. Булар искусственное осеменение, кол менен качырылган уйлар деп айтабыз. Атайын госпелем заводдон жана биздин ассимилятор наман чоң атабыз алып келген уруктар менен качырылат бул уйлар. Ар дайым колго качырылат. Бул уйлардын баасын эми ар кандай болуп турат да. Мен точный баасын азыр айта албайм. Эгер болжол менен алып эсептесек, азыркы Европадагы азыркы бүгүнкү күндөгү биз көрүп жаткан баалары 3,5 мың евродон башталат да. 3,5 мың евродон. Бир уй. Бул сиздер көрүп жаткан уйлар эт сүт багытындагы флейкфи породасынын 10 миллиард жана сементал линиялары. 10 миллиард сементал деп бөлүнөт булар. Ошо аралашмасы да булар. Өзгөчөлүктөрү кандай? Өзгөчөлүктөрү булар эт багытын, негизинен эт багытына кетет. Булардын ургачы уйлары, тушасы 700 килограммга чейин эт берет тушасы. Живой массасы уйлардыныкы 1 тонна 200ге чейин. Ал эми букалардын тушасы 1 тонна 200дөн башталат да эти. Анан өзгөчөлүктөрү булардын көлөмү, берген сүтүнүн майлуулугу болуп эсептелинет. Аябай чоң экен, Кээрлер көрүп алып буларды букабы деп сурап калат. Ошол экен, неме формалар. Булар болсо 7-8 ай бооз уйлар да, буюрса эми төлөл болот. Ошо 3-чү туут немелер да, уйлар. 3-чү туут, 3-чү туут, туа турган. Анан кийин булардын болсо майлуулугу баягы 4-2 уштан жогору болот да. Эми негизинен бул биздин бул маалымат секрет болот да, бирок ошондой болот да. Ашат кээде. Бул бизге Кыргызстанга кандай мындай неме капризитетте жакшы элеби негизи? Пародалар боюнча токтоло кетсек, негизи Кыргызстанга, кыргыз элине, кыргыз фермерлерге эгерде баягыдай мисалы кыргызчылык боюнча карап, технологиянын жакшы ыкмаларды карабай караган уйларга швиц уйлары жакшы дал келет да. Погодага, климатка, аба ырайына ошо швицтер жакшы туура дал келет.
себеби деген Швеция өтө капризный эмес. Симментал анан Галштин деген уйдун породалары бар. Ал уйлары болсо негизинен назик, сезимтал, анан ар бир өзгөрүүгө өзгөчө мамиле кылат да аларчы. Булар немеде байланган эмес болуш керек. Булар байланган эмес. Бош эле жүрөт да. Постоянно бош жүрөт. Саанын ичинде да бош жүрөт, мындай турганда да бош жүрөт. Анан бунун эт мраморныйга да кетет, да? Бунун этин мраморный кылып чыгарсак болот. Анын үчүн анда байлаш керек болуп калат да. Чисто байлап алып, тоюдун убакыт саатысы менен берип, видеодон көргөндөй артын тырмап, пиво ичирип. Ошондой кылабы. Пиво ичиргенде ошо мраморный мясо калыптанышына жардам берет. Пиво деген бул арпада. Арпада клетчатка көп да, эт бат-баттан сиңирет да. Суулар бар, даярдап турат экен да, келе ичип, өздөрү жүрөт экен да. Бул жерде биз баягы айткан сыворотка алып көрөбүз буларга да. Сыворотка эмнеге пайдалуу? Баягы айтканда белок, тем более бул бооз уйларга белок аябай көп талап кылынат да организмге. Биз ойлойт, Кыргызстанда фермерлерде дагы бир түшүнүк бар. Жаңылышкан кээ бир көпчүлүгүндө саан уйлар ушу уйлардын арасында эң самый главный, эң караш керек деген. Негизинен байытылган суа уйлар, туа турган уйлар эң самый главный болуп эсептелинет да. Булардын тоютун да караш керек, рационун да караш керек, баскан турганын да караш керек. Себеби булар деген бооз болуп 7-8 ай бооз болуп калганда буларда өзгөрүү жүрөт. Сөөктө жана организмде болгон кальцийлер сыртка чыгып баштайт, ошондой эле өзүнүн запасы болот да. Ошол жерде тоютта болгон кальцийдин көлөмү азайып же көбөйүп кетсе, уйду биз мындай айтсак потенциалын жоготуп алган болобуз да. Ошо баягы методке айтып кеткен уйдун зарасын, анализин постоянно алып туруш керек да. Бир жумада бир жолу постоянно алып туруш керек. Турасыздар да? Биз ошондой болуп турабыз. Анализдер каяктан чыгарасыз? Шаардан? Биз бияктан термопакет деген болот, термоконтейнерлер болот. Ошол жакта термоконтейнерге салып, биздин өзүбүздүн адистерге жөнөтөбүз. Аквавет, аквалап адамдардын жана канын анализин алат го, ошондо аквавет деген анализ бар да. Дагы бир ыкма бар, биз кылган. Кичинекей штекер болот. Кадимкидей эле бир кружкага зарасын алып туруп, ошо стекерге саябыз, ошол жерден pH среда чыгат да. Ошол сидиктин канча кычкылдуулугу, эмнелери бар, ошол жерден чыгарып берет. Малчылар дефицит болот, кээ бирлерине жакпайт, кээ бирлерине жагат, кээ бирлери бир ай иштейт, кээ бирлери айтып кетет, кээ бирлери айтпай кетип калат. Мисалы жумушчуларыбыз кетип калганда ордуна биз чыгабыз. Бизде бир ситуация болду. Биздин мурунку жумушчубуз, малчыбыз өзү айтып эле кетти, болду мен типа иштебейм деп. Малчы издеп жүрдүк, ошо скотникте издеп жүрдүк. Жок. 3 ай жалгыз иштегем да бул жерде. Жана сиздерге тракторист бар экебиз, чоң атабыз ал. Трактор айдайт, уйларга тоют, жем, чөп берет. Анан мен саан паан кылып ушул жактарда жүргөм да, тазалап, жууп, жыйнап. Общий бул жерде канча кызматкер бар негизи? 4 кызматкер ушунча уйдун баарын тейлейт, Мен завферма болуп, завферма эртең менен туруп баарына жардам берип контролдоп. Негизинен менин жумушум контролдоо. Бул жерде саанчыбыз бар, үй бүлөсү менен ошо келинчеги экөө иштейт. Келинчегинин айлык маянасын чыгарып беребиз. Жана сиз көргөн саан залдан 60 уйду бир 40 мүнөттө саап бүтөт да. Бат болот экен, Бат эле 40 мүнөттө саап бүтөт. Анан уйларды чыгарып коет. Бул тоюту чачылат. Бир тракторист бар, ошо менен төртөөбүз. Анан ветврач, ветфельдшер бар. Ветврач менен ветфельдшер. Алар приходящий болуп эсептелинет. Могу азыркы сиздер 2 күн мурун качырдык. Синхронное осеменение деген болот. То есть биз 38 уйду бир качырдык да могу. Бир күндө качырылат 38 эмнечи уй. Анан кийин болсо бир убакта түтүлдүйт да. Бир убакта алат экен да. Мисалы болсо булар болсо өздөрү күйгө келгенде урта турган болсо, анда неме жылып кетет да. Бирөө болсо биринчи күнү тугат, экинчи күнү анан бирөө жазында, бирөө күзүндө болуп калат да. Мындай болсо караганга чаржайт болуп калат. Бизге эмнеси жагынан жакшы, синхронное осеменение баары бир төлдөгөн. Бул экономический выгодасы да. Баары бир туйт, баары бир моментте сүткө өткөрөбүз, ошо жараша. Сүттүн немеси. Бул сүт багытында уйларында жанына ошолор боюнча айтасыз. Бул ошо эт сүт багытында уйлар, бул биздин суа уйлар, то есть бооз уйлар, алар байытылып саандан чыгарып койгонбуз да. Бул саан уйларыбыз болот. Бул жерде 42 баш саан, тигил жерде 12 баш суа уй. Булар эле ошо Монбелиард, Симментал, Флекфи тукумдары аралашкан. Аралашып жүрөт да бул жерде баары. Селекция аралашкан эмес, баары аралашып бир жерде жүрөт. Ошо выгульный зона деп коет бул жерде атайын.
бул жерге биртке тоют салып, анан уйлар бир аз сыртка чыгып, күндөн витаминин алып, бир аз бири менен баарлашып жумуштан чыгып алып түшкү тынууга чыгат да. Мына жана айтып аткан тоюттар ушул берилет экен эми. Ушул жерге эле салып беребиз. Анан мынакей бизде айтып кетпедим техниканын немесинен деп. Мындай негизи сотолор силоста чыкпаш керек да көпчү. Сото, то есть комбайн чаап жатканда жана бычактардын ортосу аралыгы чоң болуп калган. Биз чаап атканда аябай кыйналдык да бул жолу. Октябрдын этек чаап калдык. Жаан чачын, бүт полянын баары лай, азын баары бузулуп эптеп чаптык да. Бирок ошого карабай жакшы силос чапканга аракет кылдык. Жакшы. Булар деле ошо каяктан келди дедиңиздер? Бар билген. Бул уйлар негизи Австрияда топтолот. Көбүнесе Германия, Австрия, анан эгерде ошо тукумдун родословиясы, чын эле уйдун родословиясы, то есть асыл тукумдуулук линиясы чындыгында жакшы болсо, Чехиядан да кошсок болот да. Ошол жерден баары чогултулуп келип, анан бияка келинет. Бул уйларды барып өзү биздин баягы айтып кеткен агролискейж ошо уйларды тандаганда алып барат. Уйларды алып тандаганы биз фермер менен жолугабыз, фермер бизге заявка берет, же чалып сүйлөшөт биз менен. Ушундай асыл тукум уй керек эле деп. Биз ал менен сүйлөшүп алып, бизде өзүбүздүн Европада партнерубуз бар. Аны менен сүйлөшүп Германияга барабыз, же Австрияга барабыз, ошол жерден барып фермадагы уйларды ар бир фермага барып уйларды карап, текшерип, фермер өзүнө жаккан уйларды алат. Сатыкка чыккан уйлар аякта кунажын болот. 2 жаш, 3 жаштык кунажындар же биринчи тут. Биринчи тут көбүнчөсү биринчи тут 4-5 ай бооз кунажындар болот да. Ошолорду барып карап, тандап өзүнө каалаганын жаккандай болсо болот. Бул жердеги канча жаштар булар? Бул жер ошо бул деле жанагындай эле сойуйларда эле 5-5,5 жаш. 3-чү тут булар да буюрса. Булар полный саан, бул жердегилердин баары? Бул жерлердин баары саан. Мен келгенде, бул асыл тукум чарбага келгенде тоют базасы ошондой эле суу маселеси кичине каралбай жатыптыр. Тоют базасы болгондо баягы мен айтып кеткендей күнүгө эле өзгөрүп аткан тоют. Эгерде тоют күнүгө өзгөрө берсе, уйга негизинен терс таасир тийгизет, сүт азайтат. Азы 2 литр, эң көбү 8 литр беришет да. Азыр биздин эң азыбыз 8 литр, эң көбүсү 15-18 литр болуп калды. Бул негизи канча берет деген неме бар эле тиги жактан алып атканда? Бул уйлардын документ боюнча, паспорт боюнча биз караганда бул уйлардын энелери жылдык лактация, то есть 365 күн болсо 300 күн саалат, 60 күн байытылат. Ошо 300 күндүн ичинде 12.000 тонна берген уйлар бар да. 18.000 тонна жылына. То есть бул күнүнө алып эсептегенде 37, 42, 45 литрден. Бизге ошо аз болуп аткан бир немеси туура эмес болуп аткан үчүнбү? Булар келгенде эле, мисалы, биринчи тут болуп келип калды да. Келгенде эле каралган маселеси кароосу жана тоюту туура эмес болуп калган да. Биринчи тууду эң биринчи жолку лактациясы башталды. Лактация деген бул ошо уй тууп, сүт берип баштаган убакыт лактация деп аталат. Саан учурлары режим график сакталган эмес, тоюттун рациону сакталган эмес, саан техникасы сакталган эмес. Ошон үчүн, Ошон үчүн азыр биз баарын бир ыкмага, бир жолго келтирип, баарын бир жаңсылык кылып алып, бир колеяга түштүк. Эми бир аздан жаңыдан көтөрүлүп баштады да. Анан эң негизгисинен эле уйдун сүтүн көбөйтүш үчүн тоютту караш керек. Эгер эле тоют аябай чын эле жакшы болуп, сүт көбөйүп жатса, анда уйдун анализин, общий анализ крови коров болот, ошону чыгарсак болот да. Чүйдө бир ситуация болгон. Уйлары мыкты, тоюту мыкты, караган жери да мыкты, саанчылар да мыкты. График иштөө убакыты баары мыкты, сүт аз. Анан тандап, мисалы ушундай 150 баш болчу ал жерде. Тандап 4-5 уйдан анализ алганбыз. Ал анализди барып тапшырып, кандарын тапшырып, анализдин жообун алсак, уйларда сердечный недостаточность, то есть жүрөк согушу анча эмес да. Кан жүгүрүү системасы жакшы эмес. Кээ бирлеринде лейкемия болот, кээ бирлеринде уйлардыкындай эле жана женский оорулар болот го, аял затын. Ошондой бул уйларда да женский оорулар болот экен да. Ошолордун жок кылгандан кийин анан барып жакшы болгон да. Булар ошондой. Капризный болбойбу булар? Аябай капризный болот. Булар адамдарды карагандан да жакшы карайт экен. Адамдар негизи мындай анализтерди алып, андай кылбайт го көптөр. Биздин солдаттар мисалы армияга барганда жүрө берет го, ошондой эле да. Бул жерде уйларды аябай карайбыз да. Жакшы экен. Эмилия ошол асыл тукум мал чарбасына келип, толтура маалыматтарга ээ болуп атабыз. Анан бизге ошол маалыматтарды берип аткан ошол болуп аткан мырзага ыраазычылык билдиребиз. Анан
көрүүчүлөр деле таң калып атат болуш керек, ушунча маалыматка ээ болгон бала ким, бул каяктан билим алган депчи. Уруксат болсо ошо өзүңүз чет өлкөдө биз дагы кадрдан тышкарыда сүйлөшкөндө айтып калдыңыз, чет өлкөдө билим алып келгем депчи. Ошолорго токтолуп айтып берип койсоңуз. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Менин атым Бегалиев Болотхан Насыпбекович. Мен 14 августта 2000-жылы төрөлгөм. Жашым 25-те. Билим алганда башынан баштасак, мен номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясында Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы гимназияда билим алгам. Ал жерде бизде окутуу немис тилине көбүрөөк басым жасалган болот да. Обычный жөнөкөй сабактарды окучубуз, андан тышкары кошумча сабактар немис тилине күнүмдүк сааттарыбыз бир 8 саатка чейин чыкпайчу да немис тили. 2 саат мындай окуйбуз, 2 саат кошумча окуп. Ошол ата-энем мени азыркы учурдан пайдаланып ата-энеме ыраазычылык билдиргим келет. Атайын ушу балам окусун деп, чет өлкөдө окуса экен деп ниеттенип, кыялданышкан экен. Ошо кыялдын аракет кылдым. Немис тили боюнча мен мектепте окуп жүргөндө эле B2 уровенин деңгээлине жеткенбиз. Бул то есть Германияда жогорку билим окуу жайларында билим алууга уруксат берет да, бул деңгээл менен. Ошол жерден мектепте окуп жүргөндө эле тилди бүтүрүп, андан тандоо келди. Тандоо келгенде менде 3 вариант болгон. Бул ветеринардык факультет, экинчи геодезия, үчүнчү экономика болуп калган да. Мен өзүм ошо мектепти бүткөндөн кийин окуу жай тандаганда ойлонбой туруп эле Кыргыз улуттук агрардык университетин тандагам. Себеп дегенде негизи айыл чарба адистери азыркы учурда потенциалы эми мына өсүп жаңыдан жанданып баштады да. Бул ошол нерсени мен билип атайын ушуну тандагам да. Магистратурага 2,5 жылга Германияга барып окудук, Вайнштейн Триздарф университетинде. Ал жерден бизде жер маселеси, тоют маселеси, мал чарбачылыгындагы малдарды кароо ыкмалары, техникалары боюнча үйрөттүк. Жер маселеси болгондо баягы мен айтып кеткендей эле жердин анализин чыгаруу боюнча, мал чарбачылыкта малдын анализин, малдын канын анализин, малды кандай кармаш керек, содержание скота деген окуу жайларды окууларын окуганбыз да. Ушул учурдан пайдаланып мен мектептеги мугалимдериме жана ошондой эле мен университеттеги мугалимдериме, мен мектептеги мугалимдерим 69-гимназиянын бардык мугалимдерине өзгөчө биздин Улугай эжебизге, немис тилден берген эжебизге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Андан тышкары Кыргыз улуттук агрардык университетинин экономика жана менеджмент факультетинин жалпы окутуучулар жамаатына чоң салам. Качан асыл тукум мал чарбасы деген статус алган, ошолорго да токтолуп берип койсоңуз. Азыр биз Эмилия Агро асыл тукум чарбасында турабыз. Бул жерде мурун откормочный, то есть бордолгон букалар турчу да. Бордоку букалар туруп, эт багатында букаларды кармашат. Андан кийин ошо бияктын негиздөөчүсүнүн кызыкчылыгы менен атайын Европадан асыл тукум муйларды алып келип, 2021-22 жылдары асыл тукум статусун алып, ошондон бери аракетти кылып келатабыз. Буюрса бул асыл тукум чарба деген статустун эмне өзгөчөлүктөрү бар? Көбүнчө бул асыл тукум чарбага уруксат берилген нерселер бул биринчилерден болуп мамлекеттик конкурстарга катышуу болот. Кандайдыр бир каржылоо болбосо дагы жер иштетүү боюнча, техника алуу боюнча, адистерди алып келүү боюнча, же илим билим жагынан ошо мамлекеттик конкурстарга катышууга уруксат берилет. Казакстандан айырмасы бизде Казакстанда бүт асыл тукум чарбалар, айыл чарбалары субсидияланат. Бизге асыл тукум экенине карабай субсидия жок да. Ошо мамлекет ошол жерде карап берсе жакшы болот да. Айыл чарбалардын субсидияларына көңүл буруп. Бул жерден эми айта кетчү нерсе, бул жаңы башталган асыл тукум чарба. Бул жерде дагы көптөгөн иштер жүргүзүлөт. Биздин өзүбүздүн пландар бар, ошол пландарга таянып, ошол иштерди ашырсак, бул чоң кандайдыр бир центр болот. Мен жакында Алматы шаарына окууга барып келдим. Ал жерде эң чоң делген Алматы облусунун бир чарбасы бар экен. Ал жерде 700 саан уй бар экен. Андан тышкары 400-500 торпоктор бар экен. Өзүнүн айдоо жерлери 2,5 миң гектар экен. Салыштырганда чоң, көп. Бирок Кыргызстан үчүн, Кыргыз Республикасы үчүн бул биздин мисалы мындай кичинекей чарбалар 60, 50, 100 баш кармаган чарбалар жетиштүү деп эсептейм да. Ошол бирткеле малдын башынан сапаттуу сүт
сапаттуу эт, сапаттуу тукум алса болот да. Ошол Ал бирок обязательно сөзсүз түрдө алар адистер менен иштешиш керек. Буюрса бул өнүктүрүү багытында деп калбайсызбы? Кандай да ишмердүүлүктөр жүргүзөйүн деп атасыздар? Ишмердүүлүк болгондо биздин биринчи пландардан болуп, конечно, бул сүттү сапатын жана көлөмүн көбөйтүү болуп эсептелинет. Андан тышкары бул жердин баарын реконструкция кылып, ар бир уйдун өзүнүн немесине жараша, спецификасына жараша кармала турушу, багала турушу жерлер болуш керек. Саны өзүнчө туруш керек, байытылганы өзүнчө туруш керек, жаңы туулган торпок өзүнчө туруш керек. Андан тышкары бойный цех кылсак деп ойлонуп атканбыз. Анан колдон келсе, эгерде биздин бар торпоктордон биз бука, бык осеменитель, то есть урук чыгаруучу бука даярдап, ошолорду Кыргызстандын ичиндеги урук чыгаруучу букаларга кошуп биринчилерден болуп ошондой кылсакпы деп ойлонуп атканбыз. Андай бука бар, ал чүйдөгү Азамат байкебиз да бар, андай букалар. Биз ошолордун катарына кошуп ошондой кылып көрсөкпү деп атканбыз да. Андан тышкары бул жерге мисалы мамлекет менен же окуу жайлар менен, агрардык университет менен байланышып кандайдыр бир илимий изилдөө же практика центри кылсакпы деген пландарыбыз бар да. Эң сонун ишке ашсын буюрса. Бул жерде болсо биздин музоолор, бул үчөө тууттун башы, төлдүн башы ошо күзүнө туулган торпоктор да. Булар 4,5 ай, 5 ай болоюн деп калды. 3,5-4 ай болуп калды эгер тагыраак болсок. Бул жер кичинекей торпокторубуз болсо, булар 2,5 айлык торпоктор да. Булар ушу чөп жейт, жем жейт, күнүгө 6 литр сүт ичет. 3 мал 2 литрден 6 литр сүт беребиз. Жем чөбүн жеп турушат ар дайым. Астын кургак кылганга аракет кылабыз. Кургак кылып, мындай брикаларды басып, кайсыл уй тууган, анан канчанчы күнү тууган, туулгандан эле атын ойлоп таап, кайсы актер, кайсы футболисттин аты бизге жакыныраак болсо ошолорду коюп. Бунун аты кандай? Бул Ли, Джет Ли дегендей да. Бул жакта Покахонтас деген бар, жана мультиктен алынган. Манчестер, Арсенал, Ливерпуль деген торпокторубуз бар. Анан кээ бирки биякта ошо торпоктор туулуп атканда көрүп калган биздин работниктердин ысымынан коюлган торпокторубуз бар да. Бул кулактардын ошо баардык данныйлары кирет экен да? Бул неме? Внутренний эле да, өзүбүздүн фермага эле билип турганга элечи, учетко эле, внутренний учетко. Мамлекеттик брикалар буларга кийинчерээк келип басылып, саны толук болгондо мисалы келип вет инспекция келип басып кетет. Булар канча айлыктар дедиз, могу азыркы биз көрүп аткан? 2,5. Эң негизги торпок караганда бул сүтүн калтырбай убактысы менен бериш керек, постоянно астын урактап, анан чөбүн берип койсок эле болду да буларга. Жем чөп. Астында кургак сонуку да. Мисалы ушул биздин көрүүчүлөрдөнчү алам дегендер болуп калсачы, бул сатылабы негизи торпоктору кандай болот? Баалары мүмкүн. Бул жердин торпоктору, музоолору сатылбайт. Азыркы экинчи туутта торпоктор сатылбайт. Бөлөк чүйдөгү фермалардан алсак болот. Ал жерде бааларын айта албайт экен, бирок болжол менен 50.000 сомдон, бир айлык торпоктор 50.000 сомдон башталат да. Көлдөгү Кубанычбек деген байкебиз бар, дал ушундай симментал уйларын багат. Ал бир жумалык торпоктордун саткан да. Канчадан? Эркек торпоктордун 50.000 сом. 50.000 сом. Жакшы. Өзгөчөлүктөрүнө жараша да. Сиздер өзүңүздөр эле көбөйтүш үчүн эле өзүңүздөрдүн эле немеңиздерге пайдаланып Өзүбүз түргө эле пайдаланабыз да. Эркектерин дагы ошондой эле болобу? Эркектерин жана мен айткандай урук чыгаруучу бука кылып даярдап атабыз да. Жакшы экен. Жакшы. Негизи ишмердүүлүк аябай сонун болуп аткан экен, Мына достор, бүгүн Кызыл Адыр айылындагы ошо Эмилия агро асыл тукум чарбасында бүгүн мына жетекчиси менен маектешип атабыз, ишмердүүлүктөр менен таанышып атабыз. Аябай жакшы бир мындай керектүү маалыматтарды дагы ала алдык. Сиздердин ишиңиздерге ийгиликтер каалайбыз. Негизи ачык экен, мындай кээ бир тартпа деген сыяктуу пикирлерин айткандарды да угуп калабыз. Ошон үчүн ачык, сонун маалыматтарга ээ болуп, адистери дагы жетекчиси аябай бир керектүү маалыматтарды берди. Алтындай убактыңыздарды бөлүп, биздин ушу эфирге маалымат бергениңиздер үчүн биринчиден чоң рахмат. ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, буюрса мындан дагы чоң өсүп өнүгүү каалайбыз. Анан ушул буюрса мисалычы азыр деген жас жыл окуу жылы аяктап атпай, анан кесип тандоого дагы жаштар мындай карап атат да. Эгерде мисалы биздин жаш көрүүчүлөрдөн көрөбүз, чарбаңыздар менен таанышабыз дегендер болсо, келсе болот экен, негизи. Келсе болот, тоо келсе болот. Болот мырза өзү таанышып, келсе болот. Тааныштырып, сонун маалымат берет деп ойлойбуз. Достор, ийгилик болсун. Бүгүн 18 март 2023 жыл
Эмилия ошо агро асыл тукум чарбазынан барыңыздарга салам жолдойбуз. Ийгилик болсун. Сизге чоң рахмат. Сизге да ийгилик. Бардык көрүүчүлөргө ошо ийгилик каалайбыз. Кийинки кайсы дагы чарбаны тарталы комментарийге жазып койсоңуздар болот. Барыңыздарга. Айыл чарба азыркы учурда өнүгүү жолунда. Айыл чарбанын келечеги эми мына жаңы ачылып келатат. Ошондуктан урматтуу бүтүрүүчүлөр айыл чарба окуусун окугандан тартынбаңыздар, уялбаңыздар жана качпаңыздар.